Саунада селкилер менен эс алып жатып, кылмышкерди качырып салган тартип сакчылары 400 000 сомдон айып төлөйт. Селкилер менен эс алып жатып, кылмышкерди качырып салган 2 түрмө кызматкери 400 000 сомдон төлөйт. Мындай чечимди Аламүдүн райондук соту чыгарды. Мындан тышкары алар 2 жыл белгилүү кызматтарда иштей албайт. Эске сала кетсек, 2016 февралда Аламүдүн милициясынын кайтаруу кызматынын 2 тартип сакчысы туткун Азатбек Алымкуловду жашыруун алып чыгып, унага отургузуп кеткен. Андан соң үчөө саунага барып эс алып жатканда айыпталуучу терезеден качып кеткен. Мына ушундай урматтуу YouTube көрөрмандары, тартип сакчылары чоң ката кетирген экен. Деги эле бүгүнкү күндөгү тартип сакчыларга өз бааңыздарды берип, сунушуңуздарды айтсаңыздар болот.